жылдыгы белгиленет. Бул күн бүтүндөй адамзат үчүн унутулгус ыйык күн. Ошондуктан улуу жеңишти жараткан биздин ата-бабаларыбыздын да эрдиктери эч качан эстен кетпейт. Баткен облусунан 20.766 жоокер улуу атамекендик согушка катышкан болсо, алардын дээрлик көпчүлүгү 14.213-ü кан майданынан кайтпай калышкан. Ал эми согуштан кайтып келишкен 6.593 жоокерлерибиздин дагы катары суюлуп олтуруп, азыркы күндө арабызда жок. Саттар Гулжигитов Лейлек районунун Кулунда айылы 1943-жылы фронтко аттанып, 6 ай жөнөкөй катардагы жоокер катары кызмат өтөгөн. Согуш учурунда жарадар болгон. 1944-жылы туулган айылына кайтып келген. Нишанбай Каров, Кызылкыя шаары 1943-жылы согуштагы милдети согуш талаасы менен штабты байланыштыруу болгон. 93 жашында кайтыш болгон. Шамши Эшпаев, Кадамжай району 1941-жылы армияга чакырылып, Украина, Белоруссия шаарларын, Бухарест, Будапешт, Вена, Прага шаарларын бошотууга катышкан. Вазык Низамутдинов, Сүлүктүү шаары, Татарстандык 1943-жылы Жапонияда автоматчиктердин полкунда кызмат өтөгөн. Жеңишке жеткенден кийин Сүлүктүү шаарына көмүр казганы келип, жубайы менен таанышып, үй бүлө куруп, шаарда отурукташып калышкан. Жумабай Мамытов, Баткен району 14 жашында фронтка аттанган, ардагер номер 356 аткычтар полкунда кызмат өтөп, Сталинградты бошотууга катышкан. 2 бутунан жарадар болуп, госпиталда дарылангандан кийин кайра фронтко жөнөтүлгөн. Мария Кряева, Кызылкыя шаары, согуш башталганга чейин эле мейдайым болуп иштеп жүргөн. Согуш жылы башталып, үй бүлөсү туугандары менен коштошо албай, согуш талаасына аттанган. Ашир Рахматов, Баткен шаары 20 жашында Эфан шаарын коргоого катышкан. Согушта жараат алып, сакайган соң кайра эле Урал шаарындагы 159-дивизиянын даярдоосунан өтүп, кайра эле майданга аттанган. Садык Бурканов, Баткен шаары 17 жашында согушка аттанып, Ленинградта кызмат өтөп, душмандын мизин кайтарууга катышкан. Согуштан кийин талгаланган шаарларды бүлүнгөн эл чарбасын калыбына келтирүүгө катышып, оор кызматта жүргөн. Жеңиш жараткан аталарга түбөлүк таазим. Кыргызстанда бүгүнкү күндө улуу атамекендик согуштун 32 ардагери жашайт. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди.